Эсиңерде болса, мындан бир нече жыл мурда Атамбаевдин бир аферасын токтотконбуз. Анда Атамбаевдин бийлиги Сапар Исаков баш болуп, чехиялык ушул компания Кыргызстанга ГЭСтерди курат, 500 миллион доллар инвестиция салат деп, Legolas Trading деген компанияны жетелеп келишкен. Кыргызстандык журналисттер дагы, Чехиядагы журналисттер дагы ызычуу салып атып, ал афераны, авантюраны токтоткон болчубуз. Мен ошондо Legolas Tradingдин Чехиядагы заводуна барып, алар эч кандай ГЭС курбаган, болгону арзан бижутерия чыгарган, арзан люстраларды чыгарган компания экенин видеого тартып келип көрсөтүп берген болчумун. Ошондо чехтерден айла жок, арылганга туура келген кыргыздын бийлиги. Муну эмнеге айтып атам? Кудду ушундай эле авантюра бүгүн да болуп атат. 18 октябрда Акылбек Жапаровдун министрлер кабинети Hampton Resources Limited аттуу компания Бишкектин тетисин тегилесин, ошол Бишкектин тетисине көмүр алып келсин деп буйрук чыгарды. Бишкек тетиси биз үчүн өтө маанилүү объект. Ал жылына 1,5 миллион тоннадан кем эмес көмүрдү керектейт. Жана калкыбыздын абдан чоң бөлүгүн жылуулук менен электр энергиясы менен камсыздайт. Эми мына ушул объектти өздөрүн казакстандыкпыз деп атаган, бирок түпкү тамыры Британияда жайгашкан, артында орус аялдар турган күмөндүү компанияга берип атышат. Эмне үчүн күмөндүү? Анткени булардын сайтында өздөрү тууралуу оңдуу бир дагы маалымат жок. 90 канчанчы жылдан бери иштеп келебиз дегени менен чын-чынында 2006 жылы Британияда каттоодон өтүшкөн. Мына ушундай компанияны алып келип, авантюристик жол менен элге билгизбестен биздин маанилүү объектибизди оп-оңой колуна карматып берип атышат. Же Акылбек Жапаров баягы Кыргызстандын 7 облусун өнүккөн 7 өлкөгө берип салалы деген убадасына туруп атабы? Муну азыртан токтотуп калбасак, кийин Эдил Байсалов айтмакчы, жер тепкилесек дагы эч нерсе чыкпайт, колубуздан эч нерсе келбейт. Hampton Resources Limited деген өзүнүн кыйындыгынан, өзүнүн тажрыйбалуулугунан бул жерге келип калган жок. Аны былтыркы жылдын аягы, быйылкы жылдын башынан бери президенттин кеңешчиси Равшан Сабиров лоббилеп, мурдунан жетелеп, ар кайсы тепкичтерге алып чыгып жүрөт. Бул ошол Равшан Сабировдун проектиси. А Сабиров өзү шайлоого баратат. А шайлоонун алдында бул компанияга ушундай мүмкүнчүлүк берилип атат. Дал келүүчүлүк эмеспи? Биз сөзүбүздү айтышыбыз керек, өкмөттөн так маалыматты талап кылышыбыз керек, мындай авантюристик афералык аракетин токтотуусун талап кылышыбыз керек.